Гуманитардык технологиялык колледжи, кафедра математика жана статистика, дисциплина кесиптик математика. Сабактын темасы матрица түшүнүгү. Окутуучу Жусуева Мирниса Мухамбетовна. Сабактын планы: биринчи матрица түшүнүгү, экинчи матрица жана алар менен болгон амалдар. Сабактын максаты: студенттер матрица түшүнүгүн өздөштүрүп, матрица жана алар менен болгон амалдарды өз алдынча иштөөнү үйрөнүшөт. Аныктама: берилген А, И, Ж сандарынын М жолчодон жана Н мамычадан турган төмөнкү тик бурчтуу таблица матрица деп аталат. Мында бизге А матрицасы өзүнүн элементтери менен берилген. Көз жүгүртүп көңүл бөлүп карайбыз. Матрицаларды латын тамгалары менен белгилейбиз. А, В, С жана башка. Матрицаны түзгөн А, И, Ж сандарын матрицанын элементтери дейбиз. Матрицанын ар бир элементи 2 индекстен турат. И жана Ж. И индекси элементтин жайгашкан жолчосунун номерин көрсөтөт, ал эми Ж индекси мамычанын номерин көрсөтөт. Мисалы, А1 2 элементин алалы. 1 жолчо 2 экинчи мамычада жайгашкан. Ал эми А3 1 элементи 3-чү жолчодо жана 1-чи мамычада жайгашкан. Эгерде матрицанын жолчосунун саны менен мамычаларынын саны барабар болсо, же болбосо М барабар N, анда матрица квадраттык деп аталат. Жана N'ди анын тартиби дейбиз. Эгерде М барабар эмес N болсо, анда матрицаны тик бурчтуу дейбиз. Мисалы, бизге А матрицасы берилсин. 2 4 өлчөмдүү тик бурчтуу. Анткени ал 2 жолчо жана 4 мамычадан турат. Ошондой эле В матрицасы берилсен. 3 2 өлчөмдүү тик бурчтуу матрица. Анткени ал 3 жолчодон жана 2 мамычадан турат. Ал эми Д матрицасы 3-чү тартиптеги матрица болот, себеби 3 жолчо жана 3 мамычадан турган квадраттык матрица. Эгерде квадраттык матрицанын негизги диагоналында жатпаган элементтери нөлгө барабар болсо, анда ал диагоналдык матрица деп аталат. Мисалы, төмөндөгү А матрицасы берилсин. Мында диагоналдык элементтери нөлдөн айырмалуу. Негизги диагоналынын элементтери 1ге барабар болгон диагоналдык матрица бирдик матрица болот жана Е тамгасы менен белгиленет. Мында Е матрицасы 3-чү тартиптеги бирдик матрица. Матрицанын тартибин өзгөртпөй туруп, анын жолчолорун мамычаларына же мамычаларын жолчолоруна алмаштыруу матрицаны транспонерлөө деп аталат. Мисалы, бизге А матрицасы берилген. Ошол матрицаны транспонерлөөдө төмөнкү А, Т матрицасын алдык. Матрицалар менен болгон амалдар. Кошуу амалы. Бирдей өлчөмдүү А жана В матрицаларынын суммасы деп
А жана В матрицаларынын тиешелүү элементтеринин суммасынан турган ошол эле өлчөмдөгү С матрицасын айтабыз. Төмөндөгү мисалга көңүлүңөрдү бургула. Бизге эки матрица берилген А жана В. Ушул эки матрицаны кошууда тиешелеш элементтери кошулат дагы төмөндөгү С матрицасын алабыз. Бул С матрицасынын элементтери 3, 9, -5, 0, -2 жана 2. Бирдей өлчөмдүү А, В жана С матрицаларды кошуунун төмөнкүдөй касиеттери бар. Төмөндөгү касиеттерге көңүлүңөрдү бургула. Биринчи касиети А плюс В барабар В плюс А. Орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт. Экинчи касиетке көңүлүңөрдү бургула. Топтоштуруу касиети. Үчүнчү касиети матрицаларды кошууда нөлдүк матрица кадимки сандарды кошуудагы нөлдүн ролун аткарат. Же болбосо ошол матрица өзү келип чыгат. Матрицаны санга көбөйтүү. А матрицасынын ню санына көбөйткөндө А матрицасынын ар бир элементи ошол санга көбөйтүлөт да, мындан С матрицасын алабыз. Экинчи мисал. Бизге А матрицасы берилсин. Ушул А матрицасын 3 санына көбөйтсөк, же болбосо каалагандай эле бир чыныгы санга көбөйтүүдө, ошол матрицанын элементи ошол чыныгы сан ар бирине көбөйтүлөт. Мындан биз төмөндөгүн алдык. 0, -9, 12, 24. Матрицаны матрицага көбөйтүү. Эгерде А матрицасы n өлчөмдүү, ал эми В матрицасы nk өлчөмдүү болсо, анда А жана В матрицасынын көбөйтүндүсү mk өлчөмдүү А, В барабар С матрицасы болот. Мында С матрицасы С и С элементтери төмөнкү формула менен аныкталат. Мисалы, бизге А жана В матрицасы берилсин. Ушул матрицаны көбөйтүүдө төмөндөгү С1 матрицасын алабыз. Мында АВ жана ВА матрицаларынын экөө тең, АВ матрицаларындай эле 3 өлчөмгө ээ. Бирок АВ матрицасынын көбөйтүндүсү ВА матрицасынын көбөйтүндүсүнө барабар эмес. Матрицаларды көбөйтүүнүн касиеттери. Мында матрицаларды көбөйтүүнүн 6 касиети берилген. Биринчи матрицаларды көбөйтүү. Экинчи матрицаларды кошуу. Үчүнчү матрицаны бирдик матрицага көбөйтсөк, ошол матрица өзү келип чыгат. Төртүнчү, бул жерде нөлдүк матрица, же болбосо нөлдүк матрицаны А матрицасына көбөйтсөк, 0 келип чыгат. Ошондой эле каалагандай чыныгы санга көбөйтүү. Жогоруда карагандай эле кандайдыр бир чыныгы санды матрицага көбөйтүүдө ал ар бир тиешелеш элементине көбөйтүлөт. Текшерүү үчүн суроолор. Бүгүнкү теманы жакшы түшүнгөн болсок, төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Өз алдынча иштөөгө көнүгүлөр. Ошол көнүгүүлөрдү ар бирин өз алдынча иштегенге аракет кылабыз. Шуну менен бүгүнкү биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бөлгөнүңүздөр үчүн рахмат.